саламатсыңарбы сүйүктүү окуучу достор жана биздин кымбаттуу ата-энелер. Бүгүнкү 1-май эмгекчилердин эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Онлайн сабагыбыздын темасы 1-май эл аралык эмгекчилер күнү деген темада болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар эл аралык эмгекчилер күнүнүн келип чыгуу тарыхын билишет, ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүшөт, бирин-бирин сыйлоого жана эмгектенүүгө үйрөнүшөт. 1-май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1886 жылы АКШнын Чикаго шаарында эмгекчилер эмгек күнүн 8 саат белгилөө талабы менен демонстрацияга чыгышкан. Бул сөз латын сөзүнөн которгондо көргөзүү дегенди түшүндүрөт. Бул күнү жыл сайын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим чыгып, 1889 жылы июль айында 2 интернационалда Париж конгрессинде кабыл алынган. Эл аралык майрам катары 1890 жылы Австрия, Венгрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, АКШ, Россия, Норвегия, Франция, Швеция жана башка өлкөлөрдө өткөрүлгөн. Азыркы учурда дүйнөнүн 66 өлкөсү бул майрамды майрам катары майрамдашат. Ал эми Кыргызстанда биринчи жолу 1919 жылы азыркы Бишкек шаарында белгиленген. Эмгекчилердин ак эмгеги жазуучулардын калем сабында да өз ордун тапты. Анда эмеси сиздердин көңүлүңүздөрдө бурсам. Жаз койнумда эмгекчи, ойдолуп жазда эркежел, колпунуп турат көк шибер, сырларын алтын таланын, аңтарып жаткан жеңелер, сокосун кармап атайдап, эмгегиңе бел байлап, ата-эне өскөн бул тала, колпунду бүгүн гүл жайнап. Майда, 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 майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, майда, майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, орот олсун. Оп, майда, басқаның майда, орот олсун. Оп, майда, кырча, кырча, басқаның майда, кырман толсун. Оп, майда, кырча, кырча, басқаның майда, кырман толсун. Оп, майда, топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Майда, 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 майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, майда, майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, орот олсун. Оп, майда.